Элдер чогулуп аткан себеби мындай болуп атат. Эң биринчи талабы ушундай болуп атат. Могу видеолорго тартылды. Анан тротуарлардын баары тең ылдый түшүп өйдө чыгып калды. Анан мурунку боюнча айткан боюнча тиги ортосуна арыкча коюлат. Анан суу нарагы бери агып кетет деп ошенткен. Ошол бойдон эле эл ишенип макул ушундай болот деп атат да. Анда Кытайдын фирма эмесинден кишилер бар. Кыйратабыз менен укмуш кылса алабыз деп атышкан. Эчтеке кыйратпай да калды, укмуш да болбой калды да. Анан быйыл көрбөдүкпү? Кар аябай калың жаады. Суунун баары асфальттан агып түштү дагы моундай ламбада бийлеген немеге, тиги ортосуна кар толду, суу тоңду, эл баша албай калды. Анан айла жок, чоң жолго чыгып калышты. Элдердин баары теңчи. Анан элдердин талабы ушундай болду. Мурун дагы келип кеттиңер эле, дагы бир талап коелу ушундай. Нурбек Сыргалиев келатыптыр. Адыл зам губернатор да келатыптыр. Анан ошого жараша бир суроо жооп кандай болот, ушундай бир талап коюп көрөлү деп атышат. Эми ушул боюнча кандай маселелер бар, ошол боюнча элдерге бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүп берсеңер жакшы болот эле. Эл дагы ушуну атайын чыдамсыздык менен күтүп атышат да, эми ушундай кылалы, ушундай болсо деп. Жазында жайында суу толуп калып, киши басканга мүмкүнчүлүк болбой калат экен. Бүт эле жолго чыгып калып атат да. Анан эми дагы бир маселеси бар, дагы айтып кетейин. Чекеси бийик болуп калганына байланыштуу кумдун баары эшилип түшүп, тротуарды жапты. Асфальт кошо кетти. Анан эми буга мына Нурбек Сыдыгалиев келиптир. Буга жол боюнча ким тиешелүү? Сиз да, как раз. Ошого бир мына депутатка, зам губернаторго мына түшүндүрүү иштериңерди кылып, кайра оңдойсуңарбы же калабы ушул боюнча мындай элге түшүндүрүп берилечи. Анан булар депутаттардын дагы, губернаторлордун да жоопторун угалы да. Түшүндүрүп бербейсиздерби? Мындай кылалы агай туугандар. Биринчиден мына бул жерге келгенде бул жерде зам министри бар, мына биринчи зам министри Минтранстын. Андан кийин ушул жерде жолду курган эме бар, Шайлар компаниясы бар. Ошолорго суроолорду берели, ошолор жооп берсин. Проект боюнча кандай болгон? Ошол боюнча башынан бери айтып берсин. Ошо ягын айтсын да, проектте кандай болгон? Менин атым Талант Солтобаев, транспорт жана коммуникация министринин биринчи орун басары болом. Мага маселени азыр элдер ушундай маселе көтөрүп атат деп айтышты. Кандай болгон? Негизен баягы процедура менен кетип атат бардыгы теңчи. Долбоор жасалат, архитектура менен согласование болот, анан салынат. Кытай компаниясы ошол кандай долбоор жасалса, ошол долбоордун негизинде салат. Бул жеринде консультанттар бар. Жасаган иштин сапатын карайт, ошо долбоорго туура келеби, туура келбейби карайт. Азыр эми тротуар булардын баары негизи мындай жалпак тил менен айтканда бул нормалар менен проект кылынып жасалган. Жана кар туруп калды деген маселелер болсо, анда может быть лотоктор курулуп элеккесинде, же трубалар курулуп элеккесинде, же болбосо тазалоо иштери убагында жүрбөй калганда болушу мүмкүн да. Ошондон гана. Болбосо тротуарлар назначениясы өзү адам басканга да, адамдар басканга удобство болсо ошо. Адамдар басканга удобство болот, бирок өйдө ылдыйдан удобство болбойт ба? Жаш балдар жүрөт. Азыр бул жерден видео обращение да кылдык. Өйдөнкү трасса менен басып атат жаш балдарчы. Тротуар менен баскан киши жок. Ошонусу кандай болуп калат? Жолдун деңгээлинде жок. Жолдун деңгээли болбой атат. Бул тротуар ылдый болуп атат да. Трасса өйдөдө турат. Трасса менен басып атышат адамдар. Мындай дейм, андай. Адамдын өмүрүнө коркунуч келбейби? Коопсуздугу. Тротуар. Тротуар. Асфальт жолдун жээгинде бордюр болсо, анан биягы тротуар болсо, анан ошондо коркунуч мындай азаят да эл үчүнчү. Анткени мына башка жактардан көрүп атабыз. Мисалы үчүн Көкөйдүкүн айталы. Асфальт, андан кийин бордюр, анан тротуар туруп атат. Машина чыккан күндө дагы тротуарды сүзөт, бордюр бар. Ичине жайлайт да. А бу жерде түп-түз кетет, столбабы, адамбы, малбы, шыбырылган боюнча кетет да. Мына бойдун олтурат, машина, адам, малбы. Мына столбалар деле коюлуп атат. Дагы бир кайрылып сизге. Ушул жерден чоң трасса, бул жакта Каракеч Микуш көмүр кени бар да. Тецке балыкчыга постоянно кышы жайы каттайт да. Анан чоң машиналар бул жерден четкесине токтоп атат, дөңгөлөгү жарылып калат же эмне болуп атат, анан тротуардын ал жак наркы ылдыйрагында турат. Ал жерден кишинин боюндай болуп турат. Кишинин башы ушул жерден келип атат да, 150-170 болот боючу. Анан ошол чоң машиналар нары кулап кетип,
жаш балдарды басып калса же келечекте бул жерден өтөт да, кыймыл көбөйөт да, ош кошулат, баткен кошулат. Кандай болот ошол жагын кантип жооп бере аласыздар силер? Мен айтпадым, бул нормалардын баарына жооп берет. Гай менен макулдашылат. Эми ал сиздин сөзүңүз болот. Биз баскан жокпуз, баскан жокпуз. Же мындай жөнөкөй айткылачы, басканга эмне мешайт этип атат ушул жол менен басканга? Коопсуздук баарына жооп берет. Чекесинде бордюрлар эмне курулган эмес? Эмени айтып коелочу. Норма деген бар. Бордюрлар эме бар бекен? Бордюр мындай учурда курулат. Бордюр кайсыл учурда бордюр салынат? Совмещенный тротуар болгондо. Бул жерде обочина бар, ортосунда разделительный полоса бар, андан кийин анан тротуар болуп атат. Айылдын ичинде мыйзам боюнча, ПДД боюнча 60 км/саат. Аны мен ар бир водительди карай албайм. Ага тийиштүү органдар бар, ГАИ бар, знак бар, ошонун баарын сакташ керек. Анан бир жерден учуп кетиши мүмкүн десек, Кудай сактасын, ал жердин баарында эле коркунучтар бар. Жерине барып көрсөтөлү анда. Жерине көрсөтүп көрүңүз. Мен айтып атпайм, стандартка жооп берет. Эми ар бир баарыбыз эле тиги специалист боло бербейли да. Стандартка жооп берет. Жерине баралы. Мына маңдайга баралычы. Ушул компаниялар куруп жаткан жолду сиздер ушул жерди карап аткан Кызыл Жылдыз болобу, Дыйхан болобу, мисалы үчүн Дыйхан деле ушул бизге тиешелүү жакын эле болуп турбайбы? Алардын тротуары ушул жолдун деңгээлине тең болуп турат, еще бордюр да болуп турат. Ал эмне себептен андай болот? Совмещенный болгондо ошол жолдун деңгээли менен тең болот. Бордюр коюлат. Тротуар жолго туура коюлган. Анан мына консультант бар, эл аралык консультанттар бар. Алар карайт. Местный консультанттар бар. Булар карайт. Анан баарын эле бир кишинин сөзү менен жаап койгондо бул жерден деги баардык мен мисалы үчүн бул жерде менин дагы жеке кызыкчылыгым жок, могул элдин баарынын кызыкчылыгы жок. Бул жерде кызыкчылык ушул Байзак айылынын жалпы адамдары 6000ден ашык адам бар да, ошолордун кызыкчылыгы болуп атат. Бул жерде келечекте биздин балдарыбыз нары бери өтөт. Бул жерде жаңы курулуп атат аймакчы. Анан нары бери өтөт. Ошолордун жаш балдардын коопсуздугун карап, ушул маселени көтөрүп атабыз. Биздин көтөргөн маселебиз эле ушул асфальт трасса жол турат го, тротуарды ошол жерге теңеп берип коюңуздар. Болду, бизге башка эч нерсенин кереги жок. Улум азыр дегенчи бул жерден айрылып өкмөт иштеш керек болчу. Эмне үчүн өткө салган жок, эмне үчүн карап алган жок? Жок, ал жол өтөлүк азыр. Эмнеге кеп жок? Жерине барсак болобу, жерине Көрсөк болобу ошо. Бирден соо бергилечи. Бирден. Бул эме стандартка жооп берет деп атасыздар да. Силердин стандартка кандай жооп берет билбейм. Бери айыл жергеси да. Берчи, айыл тургундары. Ан берде мал жан деген көп. Мындай эле мисал бул келечектеги жолда бул төлүп туруш керек да. Бул бер жагы 20 жыл бир туруп бериш керек, туурабы? Ба реконструкцияга чейин. Анан берде мына мисал эле келтирип эле айтайын, мисал эле келтирип. Мал чыгат, дейти топурак куюлуп атат. Барып отуруп тиги асфальтка жетип эле кертилип түшүп калат. Ошону бизге нукка коюп берле деп атасыз. Эсли ушул жол көп жылга жарай турган болсочу. Биздики ошол эле. Мындай эле мисал менен эле карасаң, мына могу арткы бетти караңыз. Мал азыр малдар чыгат. Эми бу жерде кезүү көп. Мал көп да. Анан ал жаныбар да түшүнбөйт эчтекени. Каптатсаң асфальт менен чыгып баспайт, могу каптал менен мындай чыгат, тигиндей чыгат, анан малдын туягы менен тетиги топурактар ылдый шыпырлап атат. Азыр убактыңыз болсо өз көзүңүз көрүп бере жол деген мындай болуп калышы мүмкүн да. Жегич кетирип асфальтка жетип, анан кийин ремонт требует этип калышы мүмкүн. Ошону жазганга жаса, көп жылдык кылып, жакшы кылып жазалса, тротуар стандарт деңгээлинде эмне үчүн көтөрүш керек деп атпайбы? Булар маселе мындай коюшпайбы? Отурсаңар эле. Тротуар эмне үчүн жолдун деңгээлине көтөрүш керек деп. Могу жерди мисал кылып айталы. Тротуар жолдун деңгээлине көтөрүлсө, ортодо расстояние бар да, жана обочина деп атасыздар мындай. Суу акканчы. Өккө көтөрүлсө, ошонун ичине лоток санса, анан жана жолдун жээгинде бош топурактар шыпырылбайт да, жол туруп берет өмүр бойчу. Туурабы? Ошондой мисалбы негизи? Мен оюм ошол да. Кирди чыкты, мен мындай мисал кылып карап коем да. А стандартка жооп берет деп атасыздар, кандай положениеде жооп берет? Стандарт бардык жерде бирдей. Анан азыр сиз айтып аткан обочина чыгып кетет деген сөз. Бул жол өткөрүлүп алынат транспортка. Сразу чыгып кетпейт. ДУ деген ошон үчүн түзүлгөн. Жолду обслуживать этип коет. Кайсы жерин суу жесе бүтөйт, кайсы жерин жеп кетсе толтурат, кайсы жеринен жыртык болсо бүтөйт. ДУнун милдети ошол. Ошону карайт, кышында тазалайт, жазында тазалайт. Суу жеген жерлердин арыктарын тазалайт. Эми акырындан эми оңолобуз да, мына бир учурда ушул жерге эптеп эле жол болсо дечи элекмиз. Азыр жакшы баралы. Туура айтасыз баке. Ал жолду
өткөрүп бергенде жөө карайт ал туура планды бар. Бирок ага чейин деген тиги стандартка бизге жооп бербейт атпайбы? Тиги топурак шыпырыла берсе, дөө жылда эле жаза береби деген кеп да. Мисалга айтып атабыз, мына жерден азыр бир 5 үйдү мында капталдатсаңыз уже малдын туягы менен топурак могу жеги ылдый шыпырылып атат. Анткечи тротуар ылдый да турат. Мындай кылат, бирдей сүйлөп элечи эми. Ошол жерге деп атат да, мисалы экөөнүн ортосуна может лоток койсо деп атат. Хотя ошол аккан суу ошол лоток менен аккан. Ошондой кылса. Жок, проектте жок болчу да турабы? Жок, ошого кетсе. Отсаңар эми могу айылдын башынан бияка чейин канча расход кетет ошочу эки жагынан кылгандачы. Биянан да лоток. Сиз деле туура айтып атасыз. Ошондой кылбайсызарбы? Ошол экини көрбөйсүзбү? Может, азыр муну көтөрүш деле кыйын. Биягын көтөргөндө ар жагы кандай болуп калат мисалчы. Ошон үчүн экөөнүн ортосуна лоток коюп берсе, может, кичине ошол жерге эрген кар ошол жерден агып кетеби деп атам да. Суу болупчу кичине.